1 dekabr 2022 yıl Yusuf aile hükümetinin alışbaşı uchastkasida mezonsiz qurilgan fundamentlar buzilib жатат. Ошол 291'ge girip kalabыз деп kurganlar жарабайт. Түндөп токтом чыккандан баштап түндөп ылайын кура коюп, фундаментин кура коюп жүргөндөр толтура. Анан ошону эптеп акча берип киргизебиз деп атат токтомго. Бирөө дагы кирбейт. Мына жана бузулуп атат деген 16 участок, бул ошондой участоктор. Мындан ары дагы бузулат. Мурдагыдай президенттин тапшырмасы бар. Эгерде ошол токтом чыккандан кийин дагы жер басып, жер сатып аракет кыла тургандар болсо, мындан ары катуу жазаланат деп. Эми 30 жылдын ичинде көйгөйдү өзүңүздөр билесиздер. Эмнелер болуп келген, кандай болуп келген, бул районду канча киши башкарып келген, аны бардыгыңар билесиздер. Мындан ары андай болбойт. Урматтуу Yusuf aile hükümetinin жашоочу тургундары, мына өзүңөргө белгилүү болгондой, азыркы күндө Кыргыз Республика президентинин мунафыс жарыялагандан беркиси 2021 жылдын декабрь айга чейин курулуп калган курулуштар боюнча мунафыс жарыяланган. Бирок ошолго элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ошолгочо бүгүнкү күндө мыйзамдаштыруу боюнча иштер жүрүп баратат. Бирок ага карабастан кийинки 2020 жылдын 291 токтомдун негизинде ким мыйзамсыз курулуштар боюнча кылмыш иш козголот деген жарлыгы чыккан. Ошого карабастан кээ бир жарандарыбыз түшүнүп түшүнбөстөн ушундай курулуштарды өз билемдик менен куруп жатат. Ошонун негизинде биз Yusuf aile hükümetinin özünün komisyasını түзүлүп, Госрегистрдин өкүлдөрүнөн, архитектуранын өкүлдөрүнөн ошо менен ушул бузуу иштерин жүргүзүп жатабыз. Дагы бир айтып кетет элем, эскертүү берип кетет элек, мыйзамсыз курулуп аткан курулуштар баары бузулат. Бул боюнча бардыгыңыздарга айтып кетем, белгилеп кетет. Бул боюнча дагы райондук аким администрациянын башчысы Сейдек Дөлөтбековичтин өзүнүн катуу көзөмөлүндө турат, тапшырмаларды берип атат. Ошондуктан мындай курулуштарды жайынан барып бузабыз. Ошондуктан дагы бир сала айтып кетет элем, эскертип кетет элем, мындай иштерге барбагыңыздарды суранып кетет элем. Мындайларды буза беребиз. Yusuf aile hükümetinin başçısı. Yusuf aile hükümetinin Hazır bugün günde bütün uzatkan yerler aile hükümeti aile çarpı bağıtındaki Akdağ rayonunun alışbaşı uchastkasındaki 446. konturda turabız. Bu konturda aile çarpı bağıtındaki 40 yıllık ötümlükte yerleri bulup hissettiler. Bugün bu yerlerde 3 kişinin icarası var. İcaracılardan Kadirov, Mannanov, Çabarıplar icra. Bugün şu yerde 16 beton düzülüp жатат. Sebebi hazır hükümet başta aytып ötkendek жаңыдан 22. yılda kurulgan betonlar çizmesiga düşüp kalgan. Ошондуктан буну комиссия hükümet buyruğu bilen комиссия түзүлүп, мисалсыз жерлердеги курулган курулуштар, бетондорду азыр аile hükümet комиссиясы аркылуу бүтүрүп жатат. Yusuf aile hükümetinin mıйзамсыз kurulu. Mına Yusuf aile hükümetini alışbaşı uchastkasidagi
samovolni solib olgan fundamentlarni Yusuf Ali hukumatining boshchisini topshirmasi bilan buyrug'i bilan mana atqarib o'tamiz. Fundamentlar buzilib, talqalanib o'tadi. Bina alishmoqchida ham shu 10 yerga fundament qilingan ekan. Biz 6 tasini buzib talqalab bo'ldik. Mana hozir 7-fundament buzilib o'tadi. Ötken emas, hech kim yo'q. Shunday ma'lumotni to'g'ri menga bersenger, men o'shani qilmoqman. Mana kecha borgan kestirdir. Men kechinde o'qituvimdagi 0 yerdan bir balani olib chiqib oltirib borib ko'rib keldim. Mana erta bilan hozir 91 ga kirgizamiz debdi. Yo'q, ular kirgizamiz deb, biroq hech qanday qattovdan o'tgan emas. Bo'lgani 4 tekisnekidan turib 12 top qurib qo'yib tur fundamentni. Hozirgi kunda o'shol yerda men komissiyam buzib o'tadi, ekskavator. Hozir bunday qiladi. To'g'anda bunaqa emas, go'sh registr, arxitektor ayriqcha. Bunaki hakimlar, zam hakimlar yer satganda to'xtatadi. Жерди көрүнгөнгө бергенди токтотолду. Жерди бере берип, азыр окат кыла турганга жери жок. Эгер үшүнчү кете бере турган болсо 10 жылдан буудайды кайдайбыз анда? Тоютту каяктан алабыз? Крышага чыгабыз мындай үстүнө. Ушуну токтотолу. Бардыгыңар цепная реакция болуп бирдей иштейт. Мында айыл өкмөттүн проблемасы гос регистр, архитектор, акимдер бардыгыңар биригип туруп, бир эмеде тургула. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсаңар, эч ким мыйзам. Өзү ушулардан ашпай турган иш, силерден ашпай турган иш өзү. Туура. Бириң аяк карайсың, бириң бияк карайсыңар. Эме, мындайда 291 боюнча азыр мына жаңы курулгандардын баары бузулуп атат. Бүт аттылап, сүрөткө тартып баары бузулуп атат. Ошолорду полный эле бузуш керек. Жаңы мыйзам акча сакча берип киргизебиз деп атат токтомго. Бирөө дагы кирбейт. Мына жана бузулуп атат деген 16 участок, бул ошондой участоктор. Мындан ары дагы бузулат. Мурдагыдай президенттин тапшырмасы бар. Эгерде ошол токтом чыккандан кийин дагы жер басып, жер сатып аракет кыла тургандар болсо, мындан ары катуу жазаланат деп. Эми 30 жылдын ичинде көйгөйдү өзүңүздөр билесиздер. Эмнелер болуп келген, кандай болуп келген, бул районду канча киши башкарып келген, аны бардыгыңар билесиздер. Мындан ары андай болбойт. Бул түздөн түз президенттин бизге койгон тапшырмасы. Губернатордун талабы, биз ошо жүктү моюнга алып келдик. Бул жерде мындан ары андай коррупциялык иш бир 2 дос, 3 дос жыргап жашайт деген болбойт. Элге жакшы шарт түзүп беребиз деген аракетти кылып атабыз. Анын артынан канча кишиге жаман көрүнүп атабыз. Канча киши каргап атат, аны дагы билебиз. Бирок карапайым эл, ошол тынч жаткан карапайым эл батасын берип атат. Айланайын ушундай болуш керек эле. Ошон үчүн эми Кудай буйруса, мындан ары мыйзам чегинде жашайбыз. Мыйзамдын чегинен чыгып жашайм деген киши катуу жаңылышат.